тар жашоо эми дем алсак болобу дегендер бар мисалы мындай. Эми тууруга сен айтканың туура өзү. Бирок азыр биздин заманга сәл дал келбейт деген нерсе жок болчу. Менин жолум Нух пайгамбардын кемеси сыяктуу. Нух пайгамбардын кемеси кандай эле? Менин сүннөтүм ушундай деңгээлде дерске кармангыла деди. Вообще кайтпай турган деңгээлде. Башка вариант жок. Аллахты сүйөм дейт, бирок күнөө кыла берет. Эгер мен Аллахты жакшы көрөм деген болсо, Аллах жакшы көргөн нерселерди кылыш керек да. Мына акыл менен алганда ушунда. Эми Курандагы нас менен эсек, "Ин кунтум тухиббуналлах фаттабиуни юхиббукумуллах" деген аят бар. Пайгамбарыбызга сен айткын дейт. Эгерде силер элдер Аллахты жакшы көрсөңөр, мага ээрчигиле, Аллах силерди жакшы көрөт деп. Эреже ушундай да. Эгерде Аллахты жакшы көрөм деген болсо, бул адам пайгамбарыбызга ээрчийт. Демек пайгамбарга ээрчийт деген адам бул күнөккө күнөө иш кылбайт. Мына ошондо чыныгы сүйүү болуп эсептелет. Бирок күнөө иштерди кыла берип, биз деле Кудайды сүйөбүз, сүйүктүү пендебиз деген ал туура эмес болуп калат да. Сөзсүз түрдө көрүнүп туруш керек. Анан бир серьезныйраак кабыл алышыбыз керек. Пайгамбарыбызга ээрчиш, бидаттардан алыс болуш бул мындай нерсе эмес. Уну эм кыла берем, анан муну эм кыла берем эмес. Бир эле жол бар акыйкатчы. Башка жол жок. Пайгамбарыбыз мынтип айткан: "Менин жолум Нух пайгамбардын кемеси сыяктуу". Нух пайгамбардын кемеси кандай эле? 7-8 кеме эле же бир кеме эле? Бир эле кеме эле да, өзү курган. Ким чыкса кутулду, чыкпаса кетти депчи. Башка вариант жок. Айрыкча азырчы. Мына пайгамбарыбыздын өтүп кеткенине 1400 жылдан ашып кеткен учурда бул эми тууруга сен айтканың туура өзү. Бирок азыр биздин заманга сәл дал келбейт деген нерсе жок болчу. Ушу хадисби, аятпы болду. Кармаш керек. Пайгамбарыбыз айткан: "Алейкум бис суннати". Менин сүннөтүмдү силер бекем, силерге важип түрдө кармангыла. Осуннату хулафа рашидин. Менден кийинки баягы туура жолдогу орун басарларымын жолун кармагыла. Ва адду алейкум бинаважизукум деген да. Адду деген сөз азу тиштериңер менен тиштенгиле деген сөз да. Мына түшүнүктүү да. Бар го. Аягына чейин ушундай тиштегиле деген да. Мындай деген болсо, мааниде мына хадисти чечмелештим. Мындай кылса эмне болот? Бир тарса чыгып кетет да. Мындай болсочу өзүң кошо тартат да бияка, эгер тиштенсеңчи. Бул күчтүүрөөк да. Же өзүң башы менен кошо эле мойнуң үзүлүп кеткендей тартат. Анткени бул күрчөктө илешип калды да ал жердечи. Учунда учмоч болду. Ал маани менин сүннөтүм ушундай деңгээлде дерске кармангыла деди. Вообще кайтпай турган деңгээлдечи. Башка вариант жок. Ден толтура хадистер бар. Силерге эки нерсе таштап баратам, бул Куран жана менин сүннөтүм, Алланын пайгамбарынын сүннөтү деген. Ошону кармасаңар эч качан адашпайсыңар. Башка вариант жок да. Ошондон пайгамбар ар түрдүү кылып да түшүндүргөн. Нух алейхиссалам кемеси түсүнүктүү болуп окшойт. Пайгамбарыбыздын сүннөт хадис келдиби, ошону азу тиштегидей кармагыла, эптемей карманбагыла. Эптемей кармагыла деген кээде туура пайгамбардын айтканы, бирок азыр ындай эмес дебегиле. До конца кармангыла. Ага да кемине диндик карманыш чокту кармангандай болот деген дагы айткан. Кээде ушундай багып чоңойткон балдарын каршы чыгышы мүмкүн. Аз көрүлүп атат го, мисалы, балам үйлөйүн дегенде ата-энеси баласы каршы чыгат. Мен ушуну алып бербесеңер болбойт. Эми ЗАГС кылсак эмне болот депчи. Туура? Ошо моменттерде өзүңүн балаң каршы чыга турган болот. Майле, эми ушу балам үйлөнүп алсынчы эмес ушул жердечи. Кынабайм, короче. Пусть сен катын албай кетсең кет, бирок мен моундай кылып үйгө арам нерсени аралаштырбайм, таанса кылып, башка кылбайм депчи. Бул көйгөй да. Анагы не деп коет? Түз келген ыкты кээде ушу тойдо, кээде финансылык жакта, кээде салтта, кээде саясатта, кээде напсы каалоодо бурулуп кете турган нерсе. Ушул нерседе биз бекем болушубуз керек. Мен бактылуу болгум келет, бирок Кудай Таалага ибадат кылбайсың. Болобу ошол жерде. Мисалы, бакытты издеш үчүн
мындай байлыктын аркасында да жүрүп, байлыктын аркасында бакытка жетпегендер болуп, катындын аркасында жүрүп, катын менен жеткен жок. Мисалы, толтура сериал, дастандар чыгып кеткен го, мисалычы. Үйлөнүп эле ошол сүйгөнүнө жетип эле жарыбады. Байлыкка жетип жарыбады, бийликке жетип да жарыбады. Ошондо кандай болуп калат? Бир эле жол бар. Бактылуу болом деген адам жалаң гана Алланын динин карманыш керек болду. Башка вариант жок. Куранда имма ятияннакум минна худа деген аят бар. Силерге либо менин туура жолум келет деген. Качан адам атаны жерге түшүргөндө ушундай кабар келген да. Менин туура жолум келет силерге мүмкүн. Фаман табиа худая фала ядиллу вала яшка деген. Ким менин туура жолума ээрчисе, бул адам адашпайт, бактсыз дагы болбойт деген. Мынакей вариант силерге. Бул динде бактсыздыктай көргөндөр бар. Мисалы, тар жашоо эми дем алсак болобу дегендер бар. Мисалы, мындай сәл оор көрсөтө берет да, ол өнөрүн көрсөткөн ал. Дин шаш жеңил өзү негизичи. Ушинтип кыйналгандар бар. Алла Таала ма анзал Кур'ан ли ташqa. Куранды силер баксыз болуш үчүн түшүргөн жокпуз. Бал тазкиратан лиман яхша деген. Силерди Кудайдан корккон адамдарды эскертиш үчүн түшүрүлгөн. Кудайдан корккон адамдар үчүн бул дин жеңил жана оңой. Болгону качан кыйын болот дегенде, динди дагы карманып, анан башка нерсени да карманганда нагрузка келет. Адам өзү негизи эки жакты кармана албайт да. Баягы Иван да бол, имам да болгондо кыйналат өзү негизи. Бир жагын карманыш керек да барычы. Проблема эки жакты карманганда кетет. Адам баягы барга тракторлор барга жер айдагандачы. Сөзсүз түрдө бир баллонду мурда айдалган чукурга салып туруп айдаса кете берет. Тартат да биринчи, экинчи скоростачы. Коксошодон чыкса эле уже өчүп калайын. Нагрузка да булчу. Адам дагы Алланын жолунда эле жүрсө болду. Бул Алланын аяттары оңой кете берет. Кокс будан чыгып туруп кээде башка иштерди башкача жол менен да жүрөм дей турган болсо, бул сөзсүз түрдө кыйналат. Пайгамбарыбыз өзү бизге түшүнүктүү болуш үчүн аябай көп сабактарды өткөн. Ушинтип сабак өтүп аткан учурда мындай узун кылып чызыктар чызган да. Хаза сабил деген да. Мына менин жолум деген. Анан жанында мындай чызыктарды көп чызган. Мындайынан оңунан кесип өтүп кеткен, кыйгаш. Короче, баягы түп-түз чызыктан башка чызыктар. Хаза субул деген. Бул жолдор, башкалардын жолу. Ушул жолдорго ээрчибегиле. Бул шайтандын жолу да. Фала таттабиу хутуати шайтан деген аят бар. Шайтандын изи менен, жолу менен жүрбөгүлө. Бул сөзсүз түрдө адашат. Дагы аят бар. Бизге эскерткен жетиштүү кылып дегенде. Удхулу фиссилми каффа. Диниңизге толук бойдон бүтүн киргиле депчи. Фала таттабиу хутуати шайтан. Шайтандын жолу менен жүрүп кетпегиле. Ким өзүн жаман адам деп ойлойт азырчы? Эми анча-мынча касактар болмосо айтышыбыз мүмкүн мен. Чото бирок баары эле өзүн туура дейт да туура. Кууган деле, качкан деле, уурусу деле, туурусу деле, катаган адам да өзүнүкүн туура эмес десе кылбайт анычы. Эми өтө эле бир түгөнүп калган эле адам болсо, эми болду, эми ахиретте эле өлдү дегенде адам болбосо, баары өзүнүкүн туура кылат. Бирок ол туурулук каяка келиш керек? Бейишке тутатыш үчүн, тозокко түшүп кетпеш үчүн. Ал Аллахтын динине дал келиш керек. Пайгамбарыбыздын изине дал келиш керек да. Мисалы, мен айтып атам, меники тууру. Сиз айтасыз, меники тууру. Дагы сиз айтасыз, меники да тууру. Бардыгыбызгы тууру? 7 миллиард болсо баары тууру дейт да. Жок, баарыныкы эмес. Ким кимдердики тууру дейсиз да. Ким кимдердики мынабы Алланын шариятына дал келсе, ошолордуку тууру да. Эгер антпесе тозокко түшүп кетет. Анткени кечеги сабакта да айттык го, тозок мындай эмес. Бейиш бул жакта, тозок бияқта эмес. Бейиш нак алдыңда, тозок жерде. Ин минхум илля варидуха деген. Адамдардан бардыгы өтөт тозоктун үстүнөн депчи. Вариант жок. Сөзсүз түрдө от, чок күйүп турат, ысык тазапталып турганын көрүп турат. Кудай деп өтүп кетиш керек болуп калат да. Бир эле варианты ушу түз жүргөн болсоңуз, ошол жерде түз өтүп кетесиз. Көп амал кылсаңыз тез өтүп кетесиз. Риск азыраак да. Сырат ушундай. Баягы бар го, чагылгандай тез өткөндөр бар, көп амал кылгандар да. Жөн эле путу колу жок адамдар да сойлоп калгандар бул жөнөдө жүрө берген адамдар. Ошондо хадис бар: "Ман батта бихи амали, амалу лам юср бихи насабу." Кимдин
амалдары жакшы амал кылбагандыгы себептүү сойлотуп койсо кыяматта, анда анын бир ата теги тууган уруктар аны тездетип койбойт. О жерге барганда тууган урук ке бас жетелеп алайлы, мен балам менен, укам менен дебейт о жерге баргандачы. Качат бардыгычы. Яума яфирру мар'у мин ахих ва уммихи ва абих деген аят бар. Ата баладан, адам туугандардан качат ал убактачы. Эми бу дүйнөдө эми ушундай болушу мүмкүн. Кетип атканда бирөө банкрот болсо ке жетелей коюп, карыз болсо жаба коюп, ал жакка барганда адам өзүнүн проблемасы өзүнүн ашып тургандыгы себептүү карабайт. Ал үчүн бул дүйнөдө карап калыш керек.